Assalamu алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Тескабардын алтын кнопкасын кармап алып, элдин баары суратка түшүрдүк. Assalamu алейкум. Алейкум салам. Той кандай болду? Той сонун болду, жогорку деңгээлде. Айрыкча Атакул мырзаны ардактаган ар бир катмардагы жакшы инсандар, асыл инсандар келди. Өзгөчө Атакул мырза бир нерсени далилдеди бүгүн. Кыргыз элине кызмат кылыш үчүн сөзсүз түрдө жогорку даражадагы депутат болуу же болбосо бир креслого отуруу шарт эмес экендигин, эл үчүн кызмат кылуу, талыкпастан таза дил менен ар түрдүү тармакта кызмат кылса болот экендигин далилдеди. Атакул алгылай берсин, бул эч качан чек болбосун, балким миллион катталуучу куттуусун, балким миллион алдыда жасай турган ийгилигиңдин биринчиси ушул болсун. Үйлөнүү тойлордун айырмасы эмне болду бүгүнкү тойдо? Бүгүнкү тойдо мындайча айтканда бийси жок, тамчасы жок, жалаң эс алып, руханий азык алып, жана айтылган ак тилек, ак баталар жыйнала турган той болду. Анан буюрса, анан сабак ала турган той болду. Ары кимиси тойдон өзүнчө бир сонун оңдуу сабак алып кетти. Өзгөчө демөөрчүлөрдүн баардыгынын бүгүнкү Атакулдун колдоп каттаган баягы өнөктөштөрүнүн баардыгы мыкты ишкана, мыкты компаниялар экендигин далилдеп койду. Бизге дагы ак ниет аманат коомдук фондунан ушундай алтын баскычын алуу үчүн эмне кылышыбыз керек деген айтып кетиңизчи бир. Египетке кетер алдында бир сонун акылына саап кеп кеңешиңизди айтып кетсеңиз, анан ал жака барганда дагы дуа кылып турсаңыз, балким биздин дагы алтын баскычыбызды алып калсак, өзүңүзгө алып барып бересиз да. Буюрса дуадабыз. Алтын баскычка жетиштин эң оңой жолу Атакул мырзадан дагы бир сабак алдык. Бул да болсо жакшылыктын жарчысы боло бериш керек экен. Медер мырза, мен ойлойм, сиз дал ушул багытта аз деле бараткан кишисиз. Жалаң гана жакшылыкты элге жарыялай бериш керек экен, жалаң гана жакшылыктын жарчысы болуш керек экен. Мына ошондо жараткан Кудай Таала миллион эмес, балким миллиард катталуучуга каттап коюу мүмкүнчүлүгү болот экен. Ошондон ушул жолдон тайбай, талапай эмгек менен канат кагып алгылай беребиз. Ийгилик сизге дагы. Рахмат. Ак-ниет аманат кайрымдуулук фондунун дагы алтын баскычын алып, мына ушинтип куттуктаган күн насип этсин. Дуа кылып туруңуз барганда. Дуадабыз. Колдоп туруңуз, Буюрса. Рахмат, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Мына ушундай достор, мекендештер, могул жерде Тескабардын бир эмес 4 баскычы болуп турат. Күмүш 3 баскычы бар экен. Андан сырткары раслык баракчылар, андан сырткары могул өзгөчө алтын баскыч. Бул Кыргызстанда бир саналуу эле кишилер алса керек, бир 3-4 эле. Мына ушул алтын баскычты бүгүн белгилеп, куттуктап, Ошто момундай болгон кафенин аты эмне болуп калат эле? Касиет Грант деген ресторан бар экен, аябай чоң. Мына ушундай ресторан толо жыйма. Бул жагы Өзбекстан, Казакстан, Бишкектен, Ош, Жалал Абад деги койчу, кыскасы Тескабардын ар бир катталуучулары келип, мына ушул жерде өзгөчө тойго күбө болуп кетти. Биз дагы ошолордун катарында күбө болуп, конок болуп кеттик. Шүгүрлөр болсун, албетте биз дагы ушул тойго күбө болуп калганыбызга, катышып калганыбызга, конок болуп калганыбызга шүгүрлөр болсун. Анан мына Идрис мырза боюнча мен азыр кыскача интервью алдым. Белгилүү төкмө акын бүгүн 2 августтан 3 августка карап калды. Болгону бир жума калды. Бир жумада бул кишиден дагы жалпы кыргыз эли балким 3 жылга, балким 4 жыл, балким 5 жыл, канча жыл экен белгисиз, бирок ошончо убакытка алыстайбыз. Себеби бул киши илим алганы Египетке кетип баратат. Мына ушул иштерге кошо эле мына ушул кыргыздын элдин уулу Идрис Айтбаев төкмө акынга дагы жалпыбыз дуа кылып туралы иншалла. Илим жагын өздөштүрүп, жалпы эли журтубузга өзгөчө сабак берип, өзгөчө акыл насаат айтып, өзгөчө элдин уулуна дагы бир жолу жараганды насип эткен болсун. Ар бир койгон ниет максаттарына Кудайым жеткирген болсун иншалла. Мына ушундай достор, 5 жылдан кийин көрүшөбүз эми. Киши жалпыбызды таштап кетип атат, 3 жыл, 4 жыл, 5 жылга. Менде сакталган өзгөчө бир эфирлер бар. Жада калса көз жаш калган эфирлер бар. Мен ушунчалык аракет кылдым, бул кишини кетирбеген аракет кылдым. Бирок барып өзгөчө илим алып келген болсо, чындыгында дагы бир өзгөчө бул кишиден сабак алабыз, илим алабыз, билим алабыз. Кудайым буйрса бул кишиден өрнөк алабыз.
өзгөчө үлгү алабыз. Жашообузга эле эмес, жалпы ар бир кадамдарыбызга бул кишиден өзгөчө үлгү алып жашайбыз иншалла. Көп эле ишенебиңиздер. Мен көп нерсени бул кишиден алам. Болгону бул киши менден алдыга өтүп кеткен үчүн ушу кишиге жетейин деп кайра илим алганы кетип атам. Машалла. Ушу баардыгы менен өткөрүп койсоңар. Урматтуу Акниет Аманат фондунун көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга терең ырахмат билдиребиз. Атакул мырзанын миллион катталуучусу болгондой эле Акниет фондунун дагы, Аманат фондунун дагы миллион катталуучусу тез күндө болсун жана биздин Медер мырза дагы дал ушундай катталуучуларына дал ушундай мыкты иш-чараларды өткөрө берсин. Медер мырза атыңызга затыңыз жарашып, коомдун аярлуу катмарын медер болуп жүрөрүңүз. Алла таала ишиңизге ийгилик берсин. Жалпы көрөрмандар, ар бириңиздерден Кудай таалам ишиңиздерди, ниетиңиздерди колдоп, катта ишке ашыра берсин. Ийгилик иншалла. Рахмат. 10 августта өзүбүз узатып алабыз. Иншалла качан кайтсаңыз, кайра өзүбүз тосуп алабыз иншалла. Мына ушундай достор, мекендештер, албетте өкүнүштүү, чындыгында мындай элдин уулунан узак алыстоо бул чындыгында өкүнүштүү. Себеби көп учурлар, көп сапарлар кошо жүрүп, аябай мындай көнүшүп калган экенбиз. Көп илим жагын сабак алып, акыл насаатын алып, чындыгын айтканда. Негизгиси ойлогон ой, тилек, максаттарына Кудайым жеткирген болсун иншалла. Алла таалам жолун ачкан болсун. Үй бүлө бала чакасы менен алтын башына аман кылсын иншалла. Жалпы эли журтубуздун дагы алтын башыбыз аман болсун. Тынч бололу, жакшылыктарда көрүшкөнчө. Ассалам. Достор, салам алейкум дагы бир жолу. Ошол эле видеого кошумча Тез кабар каналынын негиздөөчүсү, төрагасы, жалпы жумушчулардын жетекчиси мына артыбызда турат. 1 миллионго жеткичек жүзүн сактап жүргөн бул Тез кабардын жетекчиси Атакул мырза турат. Албетте бул Атакул мырза менен бир эле жумуш үстүндө эмес, үй бүлөлүк дагы катташабыз. Достугубуз бекем. Иншалла Меккеде Кабанын алдында өзгөчө достошкон жайыбыз бар. Дагы да иштерде ийгиликтер боло берсин. 1 миллион эмес, 10 миллионго жетсин иншалла. Мен азыр бул кишиден бир кыскача интервью алайын. Сүрөт бүтүп калдыбы? Бүгүн 400-500 киши келди. Анын баардыгы сүрөткө түшүп кетишти окшойт бул киши менен. Урматтуу достор, мекендештер, жанагы Тез кабардын жетекчиси Атакул деген мырза мына киши болот. Эми мен бул кишинин колун кармайм. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз досум? Ден соолук жакшыбы? Аллага чек шүгүрлөр болсун. Тынчсызбы? Рахмат. Алла разы болсун. Өтө сонун Той кандай болду? Той мен ойлогондон 5-6-7 эсе жакшы болду. Ойдогудай болдубу? Ойдогудай болду. Ушул тойду алгач планда ойлонуп атканда бир чекесин болсо дагы пландаган учурлар болгон. Албетте буну сөзсүз өткөрүшүңүз керек деген кичинекей болсо дагы сөзүмдү айттым элем. Бирок биз дагы мынчалык деңгээлде болот деп ойлободук элек. Өтө сонун болду чындыгында. Эли журтка эми айтыңыз, эми өзүңүз мынакей жүзүңүздү көрүп турат. Эми бүгүндөн баштап буга чейинки жашырган видеолор бар эле, аны чыгарбай жүрдүм эле өзүңүздүн сурашыңыз менен. Негизи биз Бедербек экөөбүз Умрага да бирге барып калдык. Ошол жерде мени кыйла тартканга аракет кылды, мен жашынганга аракет кылдым. Андан кийин деле мени көп бир иш-чараларда, көп учурларда тартып алганга аракет кылды, бирок мен анын эфирге чыгышына каршы болдум. Менин сөзүмдү жок деген жок. Ошон үчүн Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун эфирини мени көрө алган жоксуздар. Балким чекесин көргөндүрсүздөр. Көпчүлүк учурда биз көрүнгөн жокпуз. Эми бул көрүнбөгөнүбүздүн да өзүнүн бир себеби болду. Анын да берекесин Алла таалам өзү назарын салып тартуулап келди. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бүгүн биздин мааракеге келип катышкандарга, ошондой эле мына Жалал Абадтан келген Медербек досубузга, анын үй бүлөсүнө, ошондой эле Жалал Абад облусунун тазысы Нематулла ажы агабыздын, дамылабыздын дагы өзү Ысык көлдө жалпы алымдар менен эс алып жүрсө дагы анын куттуктоосун, салам дубайын мага жолдоп келди. Устазыбыздан дагы, Нематулла дамыладан дагы Алла таалам ыраазы болсун. Буюрса, мына ушундай иш-чараны Медербектердин дагы
YouTube каналынан миллион подписчик болгондо белгилеп калалы. Мен Медербекке ушул жерден ниет кылдырып коеюн, досум. Амин. Ошол күндөргө жетели. Буюрса, жакшы ниеттер менен көп ийгиликтерге жетебиз. Биздин каналды жана Медер Сапарбаевдин Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун каналын көргөнүңүздөргө ыраазычылык билдирем. Мына биз ушундай эле баягы эле Медербекке окшогон эле мына түсүбүз окшош экен, экөөбүздө тең икте көзүбүз бар, бир музубуз бар дегенде окшош элебиз негизи. Менден 4-5 жаш улуу, бирок карасаңыздар менден жаш көрүнөт. Анан башкы максатыңыз миллионго жетиш болгон, той бериш болгон, бирок ошол максаттарга Алла таалам жеткирди. Эми алдыда кандай максат болуп турат? Алдыда биздин негизи Тескалар медиа компаниябыздын атайын концепциясы бар. Концепциянын негизинде биз багыт менен иш жасайбыз. Ал деген мисалы бизнес маалыматтарды, же болбосо биринчи кезекте бизнес жана жарнамалык маалыматтарды, анан жаңылыктар маалыматтарды, диний адеп акылак багытындагы маалыматтарды, ошентип спорт, билим берүү, ден соолук ушундай багыттардын негизинде иш жүргүзө беребиз. Ага да кошумча каналдар, аймактарда кошумча каналдар, кабарчылар иш алып бармакчы. Биздин каналда дагы келечекте көп иш пландарыбыз бар. Ошон үчүн биз 15 адамга жакын жумуш кызматкерлер менен чогуу команда болуп иштеген биз атайын медиа компаниябыз. Мен жөнөкөй эле өзүмдү блогермин деп эсептейм. Биз атайын юридикалык каттоодон өткөн, юридикалык статусу бар медиа компания катары жумуш жүргүзөбүз. Рахмат эмесе, урматтуу мекендештер, достор, бул азыркы эмоция маалында бир кыскача телефонго эле бир интервью болуп калды. Бирок официалдуу интервью алабыз бул мырзадан. Атакул Ажы Өжөр досубуздан бир өзгөчө интервью алабыз. Азыр буга чейинки эфирде Идрис Айтбаевдин өзгөчө бир интервью алганбыз, аны чыгара элекпиз, аны да чыгарабыз. Өзгөчө интервьюлар болгон, достор. Ишиңизге келген эмесе, максаттарга Кудайым жеткирсин, достугубуз түбөлүк болсун. Рахмат. Албетте ушул бандай каттоодон Алла таалам алыстатпасын. Мен азыр Айышта менен дагы согонун сүйлөшүп отурдум. Кудай калса дагы да үй бүлөлүк катташкан Алла таалам насып эткөн болсун. Жакшылык иште жарышкан акыреттик досум Медербек ар дайым аман бол. Алла разы болсун. Рахмат. Мына ушул Атакул деген досубуз мынакей. Көптөгөн инсандар күтүп калды, достор. Мен эфирди токтотоюн. Анан бул кишиден мен кийинки учурларда официалдуу интервью алам. Кандай бул даражага жетти, кантип жетти, кандай баскычтарды басты, эмне деген кыйынчылыктарды көрдү. Азыр убакыт таардыгына байланыштуу толук ала албадым. Бул боюнча сиздер менен толук бөлүшөм. Алла таалам ар бир инсандын көздөгөн максатына жеткирген болсун, достор. Жалпы ютуберлер, калыс ниет менен кызмат кылып аткан ушундай бир блогерлер, Алла таалам ошолордун жүрөктөрүнө ыйман берсин. Эли журтубузга кызмат кылганда Алла таалам насip эткен болсун иншалла. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.